Эгерде силердин кызыңар, эгерде силердин балдарыңар сүйлөсө, силер анда эң бактылуу ата энесиңер деп айткым келет да. Негизи бул эме суроо мен үчүн оор нерсе да, аябай. Катуу депрессия болуп, мен көп даже керек болсо өзүмдү өзүм өлтүргүм келип эле ушундай бир состояние болуп элечи. Айнене менен келиндин ортосунда ушундай мамиле болуш үчүн келин кандай болуш керек? Келин мендей болуш керек. Туугандар арасында дагы ушундай келиним сонун тамак жасады, сонун деп ушинтип мактап турат. Атаң ичип келатабы, я. Атаң мас бекен деген нерсесин эле болду эми жетет. Алтыгындай нерселерди чыгарма деп эле. Жолдошум менен келишпестиктер болуп ушундай болуп аттым да. Башталып атканда, кастинг болуп атканда жазам. А бирок уже бир айдан кийин карасаң эле башка актриса, башка блогер, башканы эле тартышат, баягы эле көнүп калган лицолор, баягы эле адамдар, анан кайра эле каралбай каласың. Бир айдан кийин менин ордумда башка кыз аткарып атат ужечи. Анан ушундай сынат экенсиң. Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Бүгүнкү берүүбүз интернет жылдызы десек дагы болот. Көпчүлүктүн көңүлүн дал ушул өзүнүн тамашалуу видеолору менен буруп жаткан, азыркы учурда аябай активдүү түрдө инстаграмын алып барып жатат десек дагы болот. Гүлайым Нарматова. Милебеттен жакын да сен? Аяз болбоду. Ай сен жана Жыпаштын баласысың да? Ия, улуу баласы. Бак, апаң тиги эмеге чыгып атат? Ия, больницада эле? Больницадан чыгып базарга чыгып атат. Базарга чыгып атат. Ошо содого жакын эме болчу. Тиги атаң аты ким эле? Жыргалда. Чолокпу? Чолок. Ошол турбайбы? Ошол да окшош турам улам эле. Ана эме деген, сезим деген эжең күйөөгө тийди белесиң? Белки улуу эжең, сезим деген. Жок, келек ушу жакын Ал 30-тан ашып калды ал, күндө 32-ге чыгып аткан. Мына силерге сүйлөйм деп атып биякта. Каламамда кийип кеткен турбай. Ушундай да ушинтип калам. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Чоң рахмат, кош келдик. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Бир аз сыркоо болуп жатам дедиңиз эле. Жакшы болуп калдыңызбы? Ооба, дагы деле мында жөтөлгөнүмө байкасаңыздар болот. Уже 2 жумадан бери ооруп атам. Эми азыр кичине мындай жыйынтыктатат окшойм, буюрса жакшы болуп келатам. Кудайга шүгүр. Жакшы. Келиңиз Гүлайым, бүгүн дал ушул Гүлайым Нарматова ким деген суроого кененирээк жооп алалы, Гүлайым Нарматова деген ким деген суроого жооп берейин. Алгач ушу мен өзүм Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде режиссер телевидение, радио, кино бөлүмүн бүткөм. Өзүм кесибим боюнча негизи режиссермун. Анан ал жакты бүтүп, ошо Элдер телеканалына кастинг болуп калды. Барына чексиз. Барына чексиз. Анан Кутман таңга өтүп, ошол жакта 2 жылдай кызмат кылдым. Андан кийин Супер ТВга иштеп калдым. Анан 7 канал. Эң алгач негизи ТНТ Кыргызстан деген каналга алып баруучу болуп иштеп, ошо Супер ТВда иштеп жүрүп, анан жолдошум менен таанышып, баардык ошол эмен карьерамды таштап, анан турмушка чыккандан кийин ага эме бар экен да, турмуштун жашоосу бөлөк экен да. Анан ошентип декретте жүрүп эле башталып калды бул блогчу. Ага чейин негизи ошол Гүлайым Нарматова менин оюмча журналист го дейм. Карьеранын баарын таштап деп айтып калдыңыз. Аябай чоң сүйүүгө кабылып анан турмуш курдуңуз окшойт, Ооба, негизи жолдошумду өзүм жакшы көргөм биринчи. Анан биз 2022-жылы тааныштык, 1,5 жылдай эле сүйлөштүк. Анан бири-бирибизди дароо эле бир көргөндө жактырып, бир көргөндө сүйүп калуу деген нерсеге ошондо ишенгем. Бири-бирибизди жактырып, анан декабрларда баш кошуп, ооба, мен бири-бирибизди негизи жакшы көрүп, сүйүп эле, мындай сүйүүдөгү эме болгон да, биздикичи жакшы көрүү болгон да. Жакшы көрүп эле тийгенбиз. Жолдошуңуз дал ушул алып баруучулук кесибиңизге каршы болдубу? Жок, башында биз таанышканда негизи
мен айткам ушундай журналистиканы бүткөм, кийин деле журналист болуп иштейм деп. Анан мен чыгармачылыгыма такыр каршы эмес. Эгерде менин жолдошум же менин кайын журтум менин карьерама каршы болсо, менин оюмча блог алып барбайт болушум керек эле. Мен кайын журтум дагы, жолдошум дагы колдошот. Бирок эми анча-мынча аябай ашыкча кетип баратсам кой деп коет, бирок негизи жолдошум менин карьерама каршы эмес. Блогду эмне болуп баштап калдыңыз? Блогду негизи мен ушу блогду баштагыча үйдө бир аз чыр болгон. Мен жолдошума дайыма айтып жүрчүмүн. Мен деген элдин баары эле ушинтип эле апасын турай үйрөткөн го, анан эжесин турай үйрөткөн давай мен деле бир өзүмө образ ойлоноюн, анан чыгайын дедим. Мен ушундай талантымды талаага таштап койгум келген жок десем эле жолдошум зачем, эмнеге деп жүрдү да, эмне жетпейт сага дегенсепчи. Анан эми ушундай блог баштап көрөйүн, может мен получится деп. Анан биринчи блог баштаганда эми типа үйдөгү турмуш, тиричилик, тамак жасаган, ушинтип эле озвучка кылып эле сүйлөп жүргөм. Анан блогдор өткөн жок да. 8000 подписчик менен баштагам былтыр октябрь айында. Анан кийин өткөн жок. Анан бир жолу апанын ролун туура баштагандан кийин бир видеом 1 миллион просмотр болуп кетти да. Анан Биринчи эле видеоңуз? Биринчи эле видеом 400 000, андан кийинки видеом 1,5 миллион, анан 2,5 миллион ушундай болуп кетти. Анан ошон үчүн анан значит элге ушул жөнөкөйлүк өтөт турбайбы, значит эл да ушуну жакшы көрөт турбайбы деп турмуштан алынган видеолорду көбүрөөк тарта баштадым. Андан кийин уже сенин эжең, анан в конце сенин жеңеңе келип ошентип күнүгө идея издемей да. Анан жолдошум деле мунун баягы айтып калды, эми сен чыгармачылык адам экенсиң, мен эмете албайм депчи, каршы боло албайм депчи. Анан ошентип азыр деген ошо үйдө кайненем дагы, кайынсиңдим дагы, бир тууган баары тең колдошот. Кайынсиңдим керек болсо эме деп айтат, жеңе бир жакка барганда жеңе бирдеке тартып албайсызбы, бир рилс тартып албайсызбы деп. Алар дагы ушул озвучка кылып, өзүмдүн бир тууган сиңдим дайыма жанымда эме мобилограф болуп жүрөт жанымда. Ушунун үндөрү чыгат го, жана голосторучу. Ооба. Баары тең эле колдошот. Кудайга шүгүр, ушундай кайын журтка, ушундай бир туугандарым бар экенине. Кайненеңиз башында кандай кабыл алды? Башында негизи өтө деле маани берген жок кайненемчи. Мен блог баягы бирок Инстаграмда жакшы эле түшүнөт да. Мисалы кайненем деген мен тарапка негатив комментарий жазса даже сарсана болот да. Окуп алып. Анан ушундай деп койду го балам, мен балам деп сүйлөйт. Анан балам ушинтип атышат го деген сыяктуу мас жеңген айрыкча тураган ушинтип сени мас деп ойлоп атыштыр депчи. Анан айткам, мама сарсана болбой эле коңуз, эми бул деген роль да депчи. Кайненем бирок чыгармачылык дүйнөнү аябай жакшы түшүнөт. Мен үй бүлөмдөн, ушул кайын журттан кайненем деле өзү журналистиканы бүткөн да. Анан ошон үчүн мени колдойт болуш керек да. Азыр мисалы бир жакка барат элем, же болбосо киного барат элем, тияка барат элем десем, сен да жакшы кинолорго катыш деп бата берет да. Сен дагы ушул чыгармачылык дүйнөгө мындай сүңгүп кирип, ошонун жакшы жактарына тартыл, жакшы кинолорго тартыл деп бата берет да. Ар дайым ушинтип колдоп турат. Мен каяка барбасам, эмне кылбасам, эмнени тартпасам, биринчи комментарий жазат, репост кылат, өзүнүн катталуучусу жок болсо делечи колдоп турат дагы. Бизде колдоо жакшы, Кудайга шүгүр. Демек, баягы жолдошуңуздан дагы көбүрөөк колдоону кайненеңиз берет Ооба, турбайбы? кээде жолдошум айтат да, мисалы, сен аяка барып эмне кыласың, зачем сага бул кереги бар, зачем тиги бу деп баштаган кезде анан кайненем наоборот айтат да, эми бул деген ушундай адам, эми бул деген түшүнүп коюш керек. Анан кээде эмоцияга калтырып ийгенде да айтат да, эми бул ушундай чыгармачылык адам, мунун жан дүйнөсү башкача, түшүнүп коюш керек деп түшүндүрүп айтат жолдошума. Кайненеңиз менен аябай мамилеңиз жакшы экен. Ушундай Билбейм, мен кандай келинмин айта албайм. Жолдошум айта берет менчи, сен башында 6-да турчусуң, азыр болсо кенен эле 10-да турасың депчи. Канчанчы келинсиз үйдө? Үйдө жалгыз келинмин. Жалгыз келин, эркек келин. Үйдө ошо кайненемдин жалгыз уулуна турмушка чыккам. Жалгыз келинмин. Өзүм айтып аткандай эркемин. Анча-мынча баягы нерселердин баарын ошо бизде мамам экөөбүз кеңешип, мамам экөөбүз чечип, жолдошум көбүнчө жумушта болот. Эми, конечно, үйдө кожо экебиз,
кожоюнубуз биздин жолдошум. Андан кийин бирок баарындагы баягы кеңешкен биринчи мамам мага келип кеңешип, ушундай деп ушундай болуп атат деп эме кылат да. Мындай баягы келин боюнча эле калсын. Ал келин ал нерсе менен иши болбосун деп айтат го кээ бир кайненелерчи. Ал эми баягы адам катары эме кылбайчы. Тиешеси жок. Тиешеси жок. Бул нерсеге биздин үй бүлөбүзгө мен ушундай эле деп ойлоп жүрөм да. Биздин үй бүлөбүз менен иши болбосун деген сыяктуучу. Анан жок андай эмес. Мен менен кеңешет. Ушундай кылалы балам, ушинтели деп. Анан ошол баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп ошол жерден баарыбыз чечебиз чогуу. Эч качан баягы жасаган тамагымды эч качан жамандаган эмес. Баарын мактап, ар дайым мындай мени эми мындай көз тийип кетпесин, бирок Кудайга шүгүр мамилебиз жакшы. Эми өзүңүздүн апаңыз кандай кабыл алды? Башында өзүңүздүн апаңызды турап чыккансыз да. Башындагы ооба. Эң биринчи видеом чыкканда жанагы актай деген эме чыкканда, видеом чыкканда апам чалган. Эми бале баспадыбы? Ооба кыйраттырсың, мени турай баштаган турбайсың. Мен айттым, эми сизди тураганын каяктан билесиз? Элдин баары эле апасы ушундай десем, мен эле өзүм эле болуп турат. Мен эле экенмин деп атат да. Анан чындыгында апамды бул дегенчи бир эле заматта тартылган видео эмне үчүн жакшы кетип калды? Себеби апалардын баары эле ошол учурдагы апалардын баары эле окшойт да. Баягы ошондой сүйлөгөндөрү точночу. Анан бул менин мээримдеги көптөн берки планым болчу да. Илгери эле баягы 2019, 2020 TikTok жаңы өнүгүп келе жатканда эле мен ошол нерсени башташым керек болчу негизичи. Бирок ойлоп жүргөм, баштай албай жүргөм да. Ага чейин жанакы Токтогонова Нургуз деген да бар го. Ошол таланттуу кыз, ал да ошолдун видеолору чыкканда мен хахат берчүмүн өзүм элечи. Бирок мен да ойлой берчүмүн да, всегда апамды турайын бир күнү. Убакыт келсин депчи. Негедир ошо бойдок кезимде эмес, анан декретте отурганда мээңде болгон нерсенин баары эметет да. Эме болот да, үйдө отура берип кечке скучно болуп анан ошо чыккан бир эмоция болуш керек деп ойлойм да. Анан апам деле чалып күлүп эме кылды. Азыр кийин эле жанагы чүттө уят кылып эле элдин баары мени таанып атат, көчөдөн баса албай калдым деп эле апамчы магазинге кирген сайын эле каткырып турда. Майрамкүл бул апам аты Майрамкүл да. Майрамкүл кызыңыз сиз эле туруп атат окшойт деп копия басканына чейин деп элечи. Жакшы эле кабыл алды. Азыр болсо мындай чектен ашып баратканда кызай деп мындай эме кылып коет. Жана мас жеңген ролун аткарбай эле койчу. Баары тең чалып атат мага. Жиндисиңби? Мас да элдин баары ойлоп атат сени ичип алды экен деп ойлошуп элечи. Анан так негизи апам дагы колдоп турат. Даже апам кечээ күнү барып биз видео тартабыз деп ушинткенде дагы тартып алгыла деп, тынчтангыла деп ушинтип эме кылып турду да. Колдосун көрсөтүп ушинтип турат атам экөө тең. Казырманга барганда да ушундай атам деле ушундай барып тартып тур. Али же болбосо Гүлиза тартпай атсачы, атам да тур тарткыла бол, тарт деп ушинтип эметип турат да. Атам багыш колдоп турат ошол. Балалыгыңызга да кичине токтолго кетсеңиз, кандай ата-эненин колунда өстүңүз? Мен өзүм жөнөкөй үй бүлөнүн кызымын. Атам болсо жөнөкөй эле ишкер, уста. Апам болсо повар. Ошол казарманда мен балалыгым өттү. Көбүнчө ошо Мектепте ошол жактан окудуңуз? Ошол жакта мектепти бүттүм. Балалык кез эми мындайча айтканда мындай жөнөкөй турмушта эле кадимкидей эле айылдын эле турмушунда жашаган кызмын. Ошол жерде Макмал орто мектебин бүткөм казарманда. Өзүм мектепти жакшы деген баага бүткөм. Мектепте да активистка болчумун. Бала кезимде ошо тайнем чоңойткон. Тайнем менин оюмча ошол чыгармачылык дүйнөм тайнеммен келсе керек деп ойлой берем да. Анткени тайнем бала кезде
мага жомок окуп берип уктатчу да, жомок окуп берип уктатып, жана адабияттагы эмоция, мисалы арстан келатат, мындай эме келатат, анан кашкыр мынтип калды деп баардыгын эмоция менен түшүндүрүп айтып берип, анан ошол нерсеге мен ошол адабиятка көбүрөөк көңүл буруп, анан чыгармачылык дүйнө негизи эле ошо тайнем менен тай жагыман келсе, таятам баары тең, тайнем негизи эле тайкелерим баары ырдайт, тайэжелеримдин баары ырдайт. Ошо тай жактан келген талантпы деп ойлоп коем да. 2 баланын энесисиз. Ооба. Канча жашыңызда эне болдуңуз? 2022 декабрда турмушка чыгып, 2023 жылы сентябрда эң алгачкы тун кызымды төрөдүм. Кызымдын аты Айыма. Андан кийин 2025 жылы экинчи кызым Алинди төрөдүм. Алгачкы эне болгондогу сезимдерди мындай эмете албайм, жеткире албайм. Себеби ыйлагам, аябай ыйлагам. Анткени бул кызымды ушу Кудайдан сурап алган кызым дей берем, улуу кызымды. Мындайча айтканда, жолдошум да ыйлаган. Жолдошум жашоосунда биринчи жолу ыйлаптыр, ошо кызы төрөлгөндө ыйлаган. Мен өзүм баягы кыйналып кесарева менен төрөдүм да. Бул сезимдерди мындай айта алгыс эме да, башкача да. Энелик бакыт дегенчи, ошо өзүң керек болсо могу ийгендечи, балага ийгенде ушунчалык таң калгам да. Бала жаныңа келгенде өзүңдүн балаңды кучактаганда кадимкидей ийиккенсиң да, бул энелик эме болот экен да, сезим ушундай болот экен да. Мен анын ооруп атканын сезип, мен анын керек болсо жөн эле жыгылып кеткенине ошол жерден жүрөгүң зырттеп, анан мен апамды апам мисалы биз өзүбүз 6 бир тууганбыз да. 6 бир тууганын улуусу менмин, олардын баарын мен баккам. Отурбай чоңой алып, не деп азыр ушул айтып берем да апамачы, 6 баланы кантип бактыңыз эле депчи. Мен 2 баладан уже чачтарым моундай болуп калды го деп. Чын эле мындай бала эне болуу сезимине жеткирген, эне болуу бакытка жеткирген Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Эне болуу өзгөчө сезим, башкача сезим. Аябай бала сак адамдардын катарын толуктайт окшойсуз деп койдум да. Блогуңузду карап отуруп, мындай стористтериңизди карап отуруп, качан караба ошо биринчи орунда балдарыңызда, балдарымдын курсагын тойгузуп атам, балдарымды тигин атам деп. Ошо айтып атпаймынбы, эми жолу кайненеме окшошмун да. Кайненем аябай бала сак. Анан мен андан өтүп бала сакмын. Кичине эле бир жери башы тийсе эле аябай мындай эме болуп кетебиз да. Эле үйдө чыр болот да, себеби деген аябай бала сакпыз. Мен бала сактыгымды качан билдим? Бир жолу теге кайынсиңдим менен кайным үйдө болчу, анан бир нерсе дарылдатып эле иштетип атканбыз, анан үнү болбой эле кызым деген жана стульчик бар го отурганчы, анан мондайнан сползать түшүп бараткандай сезилди да, жанымда кайненем турат, анан мен болсо идиш актым, монтип ыргытып эле шуркап барып туруп эле баламды ала калдым да, кучактап элечи, анан кайненебиз мени кайным экөө тең эле карап калыптыр. Анан ошондо да айланайын, страустап эле чыгып келди. Негизи бир нерсе жыгылса эле резко чуркап барып, ушундай ала калып, ушундаймын да. Азыр деле мисалы баламды садиктен постоянно карап эле көрүп элечи, эмне кылып атат болду экен. Кичинекей кызымды садикке бергем да, анан эмне кылып атат болду экен, тамак жеп атат. Тиги бала колго чаап койду. Кызымды колго чаап койду деле ушундай. Атасы деле ушундай. Атасы деген тем более тиги 2 кыз болуп, экөө тең таттуу багачы. Атасы аябай үй бүлөбүз менен бала сакпыз. Улуу кызымдынбы азырынча мне кажется, мен бул суроого даже жооп бергенге даяр эмесмин. Азырынча жооп берүүгө даяр эмесмин. Бир эле нерсе айтам да. Эгерде силердин кызыңар баягы сүйлөсө, мисалы ата, апа, эжейим деген сыяктуучу, анда силер эң бактылуу ата энесиңер дейм да. Эң бактылуу ата энесиңер деп айтам. Сучу алайчы. Таблет суу койчу. Кичине алып салса. Кечирим сурайм. Ошондо Мындайча кыскача айтканда,
Мен ошол диагнозу жөнүндө, кызым жөнүндө маалымат бере албайм. Болгону эле эгерде менин кызым сүйлөп кетсе, жашоодо менден өткөн бактылуу адам жок деп айта алам, болду. Башка эч нерсе айта албайм. Бул мен үчүн аябай оор нерсе да, мен бул нерсеге жооп бере албайм. Балким кийин даяр болгондо Кабыл алуу бир аз кыйыныраак болуп жаткан ошол кезде андан жооп беришим мүмкүн. Азырынча даяр эмесмин. блог аркылуу жакшы эле акча каражат тапса болот экенби? Негизичи блогер болсоң элечи, мен азыр өзүмдү блогер деп эсептебейм. Мисалы, мен өзүмдү вайнер деп 100 000 эсептейм. катталуучусу бар киши өзүн блогер деп эсептебесем да. Жок, блогер бул ооба, мен канча айдан берки эмгегим. Бул нерсе 100 000 дегенчи, мен өзүм жандуу катталуучу топтолсун, эч кандай гиф ойнолбосун. Мен ушул азыр 130 000ден ашып калдым. Ошол 130 000ден ашып калсам деле ушу жандуу катталуучу болсун дегенге аракет кылдым да. Көп ролдорум ушу жандуу болсун деп, бир күндө 2 000ден 3 000ден эме топтолот да, ошого аябай сүйүнчүрдүм. Бул эми мен блогер эмесмин деп айтайын десемчи, автобуска түшсөм, мисалы, жок эле дегенде бир 4-5 киши тааныйт да. Силер жана блогер, азыр блогер деген нерсе эме болуп, блогду алып барган, эми билбейм, мендей болобу блогерлер негизи, же мен вайнерминби деп да ойлонуп кетем да. Же эки тараптармын билбейм, бирок вайнермин, балким, же болбосо блогермин да. Бирок өзүңүздү көбүрөөк вайнермин деп ойлойт окшойсуз. Деп ойлойт окшойм, себеби мен вайн тартам да көбүнчөчү. Анан блогту деген, мисалы үчүн, блог тарткан адамдар, мисалы, саякаттоону же болбосо бир косметиканы, бир направление тандап алып туруп, анан көрсөтөт деп ойлойм да. Анан ооба, негизи пайда жактары деле бар. Көбүнчө бартер. Мисалы, мен кыздарыма 7 айдан бери памперс сатып алып элекмин. Мисалы, үйдөгү каражаттар, идиш жуучу каражаттар, керек болсо жана стиралкадагы гелдин баардыгы бартер келет. Анткени реклама менен ошондой табам да. Үйгө, мисалы, жок дегенде ошол декретте отурсам дагы, үйгө бир мындай пайдалуу адам болгум келет да. Ошол нерселер бар. Мен жолдошума сурайм акча, бирок деген көп сурабайм, мындай өзүм табам, өзүм аракет кылып, өзүмдүн кийимимди өзүм алам. Мисалы, салонго акча сурабайм, косметикага анча мынча эле сурабасам, көптөн бери жолдошум жыргап атат. Мындай көп акча сурабай калдым да, анданчы, анан ошо даже акча сурай берсең мынтип карап калып атат да, эмне акчаң жокпу депчи. Так негизи өзүм эле көбүнчөсүн эметем. Өзүм эле өзүмдү өзүм жаап, үйгө да керектүү буюм алам, кээде мисалы үчүн фильтрлер, ошол эле нерселердин баарын үйгө баягы койдуруп бергенге аракет кылам. Эми блогдун деле пайда жагы бар, бирок блогер десе элечи, биз булар болду, миллион акча табат экен деп ойлоп калышпасынчы. Мисалы үчүн Инстаграмда монетизация деген нерсе жок. Анан болгону эле бартер менен реклама кыласың да. Же болбосо бир жака биз эми аялдар жанагындай эле экен да. Бартер болгондо клем-слемдерди жуудуруп эле ошол нерселер менен рис тартып эле эме кылат экенбиз да. Анан блогер десе эле баары тең эле. Эми сенде кантип акча жок дешет дей. Кантип эле сенде жок дегенде бир 5 000 болбосун депчи, давай депчи. Андай эмес да. Азыр эми блогдун дагы башкача эмеси бар. Балким кээ бир адамдар башкача акча табат, билбейм. Мен иши кылып блогерстводан аябай деле укмуш акча таба элек. Болгону эле бартер кызматында иштейм. Декретте отурдуңуз да. Декретте отуруп жүрүп ушул нерсени баштадым деп эдиңизби? Анан кийин баягы өзүңүз декретте баары эле билет да, бир депрессияга кирип, мен колумдан эч нерсе келбей калды, мен ошончо калып калдымбы деген нерсе болуп кетет да. Анан кийин баягы психологиялык жактан дагы баягы өзүңүзгө мындай өсүш болуш керек сөзсүз да. Ушул тууралуу айтсаңыз. Экинчи кызымды төрөп келдим, анан төрөп келип постродовая депрессия болдум да. Постродовая депрессия болуп эч нерсе жакпай. Негизи мынтип ойлой беришет го, аял киши төрөдү, болду. Ал уже баласын багып үйдө болуш керек депчи. Бул деген чармачылык адамдарга эмес да, бирок точночу. Ушундай состоянияда болуп эле ушинтип, анан
жолдошумдун колдоосу менен чыктым мен бул эмеденчи. Пострадовая депрессия. Ал мени мындай колдоп койду да ошол учурда. Эгерде ошол учурда апам, өзүмдүн апам багы 40 неметет го, баланыкы эме 40 кашык сууга жуунтку чакты жанында жүрүп, колдоп, мындай оорумду, эмемди жеңилдетип колдон алып, мен ушул көптөгөн түйшүгүмдү жеңилдетип апам жанында болду да ошол учурда. Апам болбосо, жолдошум болбосо, жанымда 2 сиңдим, бир туугандарым болбосо мен билбейм эмне болуп кетмекмин ал учурдачы. Бул мен пострадовая койчу, о жоктон болсунчу, ама пострадовая депрессия, апаларды депрессиясы жок эле чыккан мисалы эле. Ошо бир жумада эле белибизди таңып эле чара көтөрүп жүрчүбүз дейт го, например. Жок. Именно ошо жаш апалар, мамочкалар арасында пострадовая депрессия деген катуу нерсе да. Сен аялың төрөдүбү, келиниң төрөдү ошол учурда көп болсо бир 2 ай поддержка тээп койду. Тымгыча кичинечи болду. Андан кийинки жашоо уже кичине балаң торолуп, анан эметип жакшы болуп кетет. Ал учурдагы состояние такыр түшүндүрүп айта албайсың. Же психологдор эле эметпесечи, жакшы түшүндүрө албаса да башкача бир сезим болот экен да ичиңде. Сен эч кимге керегиң жоктой сезилет экен. Жалгыз сезет экенсиң өзүңдү. Болду, сен эч кимге керегиң жок, сен акча таппайсың, сени бирөөлөр эле багып атат. Анан же баса албайсың, же бат тура албайсың. Кесарево учурдачы аябай. Экинчи да кесарево да. Ушундай эч кимге, мен эч кимге керегим жок деп эле ушундай депрессия болдум да. Анан жолдошум колдоп, апам колдоп, анан бир туугандарым колдоп, анан чыгып кеттим десем болот. Декреттен чыккандан кийин, декрет эмес эми. Бул ошондой экинчи балаңыздан кийин ошо Экинчи баламдан кийин катуу болдум да. Биринчисинен дагы көп билинген жок. Биринчи төрөттөн кайненем тууган да. Ооба, кайненем ошо биринчи төрөттөн керек болсо эме салдырган жок да. Мустак сууга колумду салдырган жок да. Кир деп ал сентябрда төрөп аябай жылуулап, жакшы эметип тыңып, анан экинчисинде дагы апам колдоп жакшы тыңып кеттим, бирок бага экинчи төрөттөгү состоянием аябай катуу болчу. Ошол нерсе эмоциянын баарын чыгарыш үчүн эми эмне кылам, же декреттен иштей албасам, же мен мынтип Кытай сайтынан баштап толтура кийим деле сатып көрдүм. Фаберликтен баштап, короче, кийимге чейин сатып көрдүм. Отуруп алып жөн отурбаган адам экенмин да. Анан мен жолдошум айтты, иштейинби, эмне кылайын? Сен жөн эле отурчу, жөн эле отуруп, балдарды карап эле турчу, нет. Иштеш керек, бир нерсе кылыш керек. Бир нерсенин ичинен чыгыш керек деп атып эле анан блогерлер карачы, блогерлер учурда по бартеру бир нерселерди алат экен, бир нерсе кылып иштейт экен деп, мен эмне үчүн талантты жашырышым керек ичимдеги деп туруп эле анан тартылып эле ошо баары чыгып кеткен нерсе да болчу, блогчу. Декретте отуруп эле бир сестренкам айтты, давай мындай тартабыз. Бул деле кашык болуп жүрдү негизи башта. Койчу, не надо деп элечи, зачем деп элечи. Окшошуп кеткенден кийин уже көнүп калды. Тарта баштады андан кийинчи. Өзүм штатив кое алып элечи, жыргап элем, монтеп штатив коем тергечи. Мону албайсыңарбы деп тартып берем тияктачы. Бир башка бирөөлөр көлөкөгө сүйлөй элечи. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп атып эле анан тартып кеттим. Ошол. Сторисиңизден көрүп калдым эле. Режиссерлор киного чакырбаса, эми өзүм эле кино тартат окшойм деп айтып калдыңыз. Алдыда ошол баягы киного тартылуудагы кыялыңыз бар. Ооба. Негизи Качан тартасыз же, тартай жатасызбы? Негизи режиссерлор мен эмемин да, өзүм көптөгөн кастингтерге катышып көрдүм. Кастингтерге сүрөт жибере элатам, тияка деле жибере атам, бияка көрүшүп да. Все. Чакырабыз, деп мындай кастинг директорлор чакырабыз, же болбосо көрүшөт дагы, все деп, же кастинг эмелерге мен бир нерсе кылганбы, билбейм. Айтор Инстаграмда жиберсең деле байкашабы, эме кылбайбы, билбейм. Чакырышкан жок негизи киного. Көп азыр Инстаграмды карасаңыз эле баары ушул кызды киного чакырбайсыңарбы, ушул кызды киного тартпайсыңарбы деген эле кишилер да. Анан эмтет, сен эмнеге киного тартылбайсың деп суроо беришет да магачы. Эгер чакырбаса каяктан тартылам мен? Мисалы чакырган же мени декретте отурган мамочка бошобойт деп атышат, же болбосо мага ылайыктуу роль табылбай атат деп эле билейин. Анан айттым да эле, мейли режиссерлор чакырбай эле койсунчу, мейли өзүм деле режиссураны бүткөм го. Анда өзүм тартып таштайын кино. Күйөөм жолдошумду айтып атпаймынбы, мага спонсор болуп бербейсиң, мен бир сериал тартайын же бир нерсе тартайын,
же бир мен дайыма өзүм жазам режиссерлорго, өзүнүн личкасына жазам. Ушундай кино башталаттыр го. Даже мен жанакы жакында эле мен режиссерлордун аттарын айтпай эле коеюн, жакында прям кастинг башталып атканда эле жазып көрөм да аларгачы. Анан эми тилекке каршы эме кылышпайт, чакырышпайт эми анан уже бир жазат экенсиң, анан уже 2 жазат экенсиң, көңүлүң калат экен. Бирок эме кылбайм. Баягы эметет го. Артка кайтмай жок. Дальше иштей берем, дальше жаза берем. Киного тартылганча. Киного тартылганча, балким Кудай буйруп бир күнү бир режиссердун жакшы бир тасмасына тартылып калам. Кудай буйруса. Мен да жолдошум айта, киного тартылганчы десем, кое турчу дейт да, балдар чоңойсун дейт да. Анан мен бир Азо деген эме продакшн бар го, Азо. Кастингине тоодон келатабыз да. Анан Азого бир сериалга кастинг болоптур. Тоодон келатып, күйөөмө жалдырып атам да. Мен барып көрөйүнчү, пожалуйста. Жан, мен азыр кирип эле чыгам, мен көрөсүң го, өтүп кетем деп атам да. Анан барсам, кастинг директору отурат, анан кирип таап эле аракет кылып, прям сценарийни окуп эле бир эле дубль менен монт эме кылдым. Анан күттүм да, надежда болду да, аябай үмүт болду. Анан себеби деген сен все нормально деп атат да. Анан тиякта кыздардын баары, эже сиз мурда тартылган турбайсызбы? Сиз аябай сонун аткарат экенсиз, өттүңүз го десе, анан үмүт болот экен да. Анан кийин эле келдим, анан мен жаздым да кастинг директоргачы, мен өтпөй калдымбы депчи десем эле, да, к сожалению деп жазып калды. Анан мейли деп. Ошондо деле эметкен жокмун, үмүтүмдү үзгөн жокмун. Эле настолько прям режиссерлор жазып атса делечи деп, балким эми бир күнү бирөө байкап калар деген үмүт Убактысы балким келбей жаткан. Балким убактысы келбей жаткандыр. Жолдошум деле айтат, эгерде жакшы кино болсо, сага бир жакшы бирөөсүн сен эмес дейт да, сага бирөө жакшы бир нерсе сунуштаса, анан тартыл депчи. Ага билгиспей эле жазып аткан эши жак. Өзүңдү сунуштаба дейт турбайбы демек. Өзүңдү сунуштаба дейт да. Сен бирөө талантыңды балап, сени чакырышсын, анан ошондо сценарийин байкап көрүп, анан тартыласың буюрса дейт да. Мен ага чейин жанталашып эле тияка бияка жаза калып элечи, же бара калып эле, ошону айтып атпаймынбы, тоодон келип, ошону айтып атам, мындай жолу эле экен, биз кетип баратканда эме экен деп, анан ошентип эметкен. Ошончо аракет кылсаң деле баары бир бага. Эми бул нерсе буйрук экен да. Гүлайым, көпчүлүк эле баягы турмушка чыккан тааныштарым мененби, айтор кыздар мененби сүйлөшүп калсам, сөзсүз түрдө мага айткан биринчи эле совети дагы 1-2 жыл жүрө тур. Күйөөгө тийбей тур деп айтышат да. Анан кийин сиз дал ошол мындан 4 жыл мурда турмушка чыгыптырсыз да, анан кийин 4 жыл мурунку Гүлайымга эмне деп кеңеш айтмаксыз? Кет демек. За граница шу. Мен жолдошумачы негизи кандай турмушка чыкканымды айтайынбы? Жолдошумду жакшы көргөм да, анан жан мен деген за граница кетем дедим да, бир күнү элечи. Анан эмне каяка деп чогуу жашап эле. Жок, чогуу жашабай эле, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө мен за граница кетип атам. Эгерде мени албасаң, мен за граница кетем деп эле тийгем да. Талап коюп демек. Анан мен за граница кетем деп ушинткем. Анан ал мени мынтип ойлоп турду, бул за граница кетип калат деп. Анан экөөбүз баш кошконбуз да. Анан ошо кийин алгандан кийин айтат, бул мени коркутуп эле ала алган, өзү эле чемоданын сүйрөп келип эле депчи. Анан турмушка чыга элек кыздарга, эгерде силер ошол жолдошуңардын, жигитиңердин мыктылыгын билсеңер, ошол менин жолдошум болот. Ошол менин балдарымды багалат. Ошол сөзүнөн кайтпайт, мындай мужественный характер деп айтылат го, мындай эркектик сапаты, мындай айбаттуу күч, мындай жакшы кыракы, мындай көрөгөч болсо, мен ушул адамга турмушка чыкканга даярмын дешиңер керек да. Мен ушуну урушуна да даярмын. Мен жолдошум айткан, менин характерим аябай эме, начар. Мага турмушка чыга бересиңби деп айткан да, сынап эме депчи. Ооба, көзүмдү жумуп, ооба мен сага даярмын деп эле ушинткенде чыдайм деп элечи. Негизи эгерде көрүп атсаңар турмушка чыккыла деп айтмакчымын да. Эгерде силердин жашыңар мына 21-де болуп эле, 22-де эле, мисалы, жапжаш болуп эле, турмушка шашып эле, мына мен ушуну сүйдүм. Мен ушуга турмушка чыгам деп эртеңки күнү ажырашып кеткендер деле толтура да. Ошон үчүн эгерде көрө албай атсаңар,
сомнение кармайсың го, боло берет го ичиңде мындай точно ушуга тийсем баары жакшы болобу деп туруп анан кийин тигиле деп айтам да. Интервьюга келатканда бул нерсени айтам деп баары пландап келесиң да. Мен сизден эмнени сурабай калдым. Эмнени айтып бергиңиз келбеди? Баарын эле айттым окшойт, Баарын эле айттыңыз. бүт эле айттым окшойт. Келиңиз анда дал ушул үйдө отурган декреттеги келиндерге эмне дейсиз? Эң башкысы чөкпөгүлө, ошо депрессия болуп кетпегиле, баары жакшы болот. Үйдөгү эме үйдө чыр боло берет, идиш аяк кагышат. Ошентсе деле сабырдуу болгула деп айтам. Жашоого болгон көз карашыңарды өзгөрткүлө деп айтам. Жашоодон мотивация алгыла. Азыркы учурда интернет өнүккөн заманда ар бир ушул депрессия болуп аткан айымдарга айтам, блог баштагыла. Ушундай нерв болуп атсаңар, аябай блог баштагыла. Идиш аяк жууп деле тарта бергиле. Килем жууп деле тарта бергиле. Главное блог баштап өзүңөргө цель коюп, максат коюп, андан кийин ушул нерседен чыгып кетсе болот. Мен силерге ишенем, баарыбыз эле үйдө турган мамчикаларбыз. Буюрса баары жакшы болот. Чоң рахмат сизге дагы. Ишиңизге ийгилик, буюрса өзүңүз айткандай кинодон көрөлү сизди. Буюрса. Сөзсүз түрдө эң башкысы үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат. Мен айтканыма келсин. Силерге да ийгилик. Чоң рахмат.